Assalamu alaikum dostlar. Bugün like жөнүндө сүйлөшөлү. Азыркы учурда ар кандай маалыматтар чагылгандай тез тарайт. Көпчүлүк адамдар лайкка көп маани бербейт. Эмне үчүн басышыбыз керек? Качан басышыбыз керек? Кимдин постуна басышыбыз керек? Неге баспадым? Негизи лайк бир сүрөт же пост же видео, кыскасы публикация жакканда баса турган жүрөкчө. Лайкты бардык адамдарга баса берген туура эмес. Же лайктайм деген түшүнүк бар, белек алуу үчүн гана лайк басуу. Бул да башка бирөөгө зыянын тийгизүүсү мүмкүн. Кантип деген суроо пайда болот. Мисалы сиз бир жаман нерсеге чакырган же пайдасыз сүрөт же видеого лайк басканыңызда анын акыбаты көбөйөт. Мындайча айтканда, башкаларга да кенен таркайт. Ошол жаман таасирин берген видео сүрөттөрдү баары көрүшөт. Ошондуктан башка бирөөгө зыян жетип калуусунан сак болуңуз. Ошондой эле жакшы публикация көргөнүңүздө лайк баспай кетпеңиз. Анткени жакшы публикацияны башкалар да көрүүсүнө чоң салым болот. Качан лайк басканыңызда анын да акыбаты көбөйүп, башка адамдар дагы ал жакшы нерседен пайда алуусуна себеп болосуз. Ал эми мындай адамдар туурасында пайгамбарыбыз мындай деп айтат. Жакшылыкка далалат кылуучу аны кылуучу сымал. Эгер адамдарга пайда тие турган публикацияларды көп көрүп, колдоп турсак, адамдар соц тармактар аркылуу да оңоло башташат. Мисалы мотивация бере турган, жаман иштен алыстата турган, ата-энени урматтоону үйрөткөн же пайдалуу иш кылуу тууралуу кеңештерге лайк, комментарийлерди эч аябастан калтырышыбыз керек. Бул нерсе анын үстүнө бекер.